Ордунан 90 градуска бурулган жол тандабастын бул чакан үлгүсүн Нарын район Миңбулак айылында Токтогул Байсалов атында орто мектебинин окуучусу Айтбек Жусуев ойлоп тапкан. Жаш ойлоп табуучунун азырынча үлгүдө турган автоунаасынын артыкчылыктары арбын экен. Биринчиден бурула албай турчу жерден бурулууга жөндөмдүү болсо, экинчиден тоо ташка ылайыкташтырылган. Ошондой эле сууда жүргөнгө да жөндөмдүү. Жол тандабасы деп айтылат да. Мындай сууда да жүрөт. Сууда дагы мындай буюрса абаныкында кош керек өзүнөчү. Абада да жүргөндө мындай кандай айтсам, шаарда азыр пробкалар көп го. Бул пробкадан мындай оңой эле айланып кетет да. Мунун өзгөчөлүгү бул дөңгөлөгү мындай беркинде мындай машиналар аркылуу бурулбайт бул. Мындай аңтарылып бурулат да, эки жакка тең эле. Сууда да жүрөт, бул эмолары сууда жүргөнгө жардам берет. Сууну жерпет. Сууга чөкпөйт экен. Сууга чөкпөйт, мындай үйдө да кармап турат дагы, айланып берет дагы. Ал эми Азат Мырзабеков атайын программанын жардамы менен алгачкы роботторун курап чыккан. Ал жасаган роботтордун бири өңдү айырмалап, кыймылга келсе, экинчиси тоголок шаарды токтоосуз айлантууга жөндөмдүү. Кызыл түстө көрсөтсөк, бул токтоп калат. Ал эми сары түстө көрсөткөндө ал артка басат. Бул ошол атайын Легонун официалдык сайтында өзүнүн программасы бар. Ошого атайын куралган коддор менен ошол курап чыгабыз, код сыяктуу кылып эле. Анан ошонун жардамы менен бул иштейт. Робототехниканын алгачкы баскычын өздөштүрүп, анын жыйынтыгы менен биринчи эмгектеринин калк астына алып чыгып жаткан жаш ойлоп табуучулар улуттук суусундукту даярдоодогу түйшүктү жеңилдеткен дагы бир жабдууну жасашкан. Ал кымыз бышкан бишкек. Мына ушул окуучуларды шыктандырып, жөндөмүн арттырууга карата алар билим алган мектепке Алтын түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясынын кабинети ачылды. Анда таланты бар окуучулар үчүн бардык ыңгайлыктар түзүлгөн. Маселен, кандайдыр бир жабдууну жасоого карата 3D принтерден тарта робот кураштыруу үчүн керектүү жабдуулар толугу менен камсыздалган. Моделирование кирген программабызга бул жерде картондон, жыгачтан жана темирден модельдерди жасап алып болот. Андан кийин 3D моделирование, компьютерде модель жасап туруп 3D принтерибиз турат, буякта ошо 3D ошондон модель жасайт. Андан кийин моделден кийин робототехника кетет. Информатика чогулуп, программированиясы биригет дагы ошо модельдерге жан киргизүү, кыймылдатуу. Жогоруда аталган академиянын филиалы мындан 2 жыл мурун Нарын шаарына ачылып, өз ишин баштаган. Андан бери ал жакта билим алган окуучулар республикалык, эл аралык сынактарга катышып, жасаган эмгектери менен алдыңкы орундарды камсыздашкан. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары.